Алей таап алдык деди. Келгенде акыбалы оор болчу. Төрөт мезгилинде өлтүрүүгө аракеттенүүсү. Дал ушул таштанды таштоочу челектердин жанына ымыркай ташталган. Аны жергиликтүү тургундар таап алып, тиешелүү жактарга кайрылган. Киндиги байланбаган, киндиги узун эле бойдон экен. Эки спортивкага оролуптур, кара кир спортивка болчу. Бирок шым дагы жок болчу. Ичинде эч нерсеси жок. Биринчи эле 102ге чалдык, анан кийин 103ке чалдык. Андан кийин эле милиция келип калды. Милиция келип, нарак бирок суруштуруп отур эле, тезирээк эмеге баралы, роддомго, ошол жактан ошолорго тапшыралы деди. 103 келсек, күтсөк кеч калабыз. Роддомго тапшырдык. Кадрда ташталды делген ымыркай кызды дарыгерлер карап жатышат. Учурда анын абалы турукташып, тиешелүү медициналык жардам алууда. Ымыркай убагынан эрте төрөлгөндүктөн салмагы жетпей, ара төрөлгөн балдар бөлүмүндө дарыланып жатат. Азыркы учурда баланын акыбалы уже турукташа баштады. Орточо өзү дем алып калды. Бирок сүттү өзү жакшы иче албайт. Через баягы зонт аркылуу берип атабыз. Ымыркайды 18 жаштагы кыз үй шартында төрөгөн. Мындан улам жаш энеге медициналык жардам көрсөтүлүп, ата-энесине өткөрүлүп берилген. Ымыркайдан апасы Таята ата-энеси кабар алып, баланы өздөрү багып аларын билдирген. Эми кичинекей жаш кыз экен. Өзүнүн ден соолугуна байланыштуу ата-энеси келип алып кетти. Өзүн дагы кайра врачтарга көрсөтүш керек экен. Гинекологияга алып кетти апасын. Ата-энеси карап, өзүбүз багып алабыз атышат. Окуя Жалал Абад шаарындагы Спутник кичи шаарчасында жүз берип, бул фактыны шаардык ички иштер бөлүмү каттоого алган. Ымыркайдын апасы дарыланып жаткандыгына байланыштуу тергөө иштери баштала элек. Дарыланып чыккандан кийин кылмыш жаза кодексинин 125-беренесинин 37-беренеси боюнча кылмыш иши козголоору айтылууда. 125-берене эненин баласын төрөттөн кийин же төрөт мезгилинде өлтүрүүгө аракеттенүүсү, ал эми 37-берене кылмыштуулукка аракеттенүү. Окуя коомчулукка чыккандан кийин түрдүү кайчы пикирлерди пайда кылды. Бул учурда окуянын түпкү себебин билбей туруп, жаш энеге басым кылбай, тескерисинче ага психологиялык жардам керектигин адистер айтышат. Бизде азыр жаман адамды жаман деш оңой эле. Жаман поступок кылды, ооба ката кетирди. Бирок бул жерде ал жалгыз эмес деп айтат элем да. Анын жанындагы ошол баланын атасы, ал баланын ата-энеси дагы бул нерсеге жоопкерчилик алыш керек. Себеби алар да түшүнүш керек, бирөөнүн баласы. Мындай баардык нерсени эле бир жалгыз кыз көтөрүш керек деп айткандан алысмын. Акыркы 2 жумадан бери Кыргызстанда таштандыга 3 ымыркай ташталды. Анын экөөсү Бишкекте орун алып, энелери табылган. Өлкөдө ташталган балдар боюнча расмий статистикалык маалымат жок. Бирок мындай окуялар жыл сайын катталат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.